Көрсөтүлүп жаткан даректүү тасма пакистандык эки жарандын Ош шаарына болгон көз караштарын баяндайт. Тасма Афтап жана Сафиулла аттуу студент менен мугалимдин жашоосуна арналган. In medical faculty, it is my 5th semester. Бет ачаары өткөн Ош, мен сени сүйөм тасмасында алардын кыйынчылыктары, жетишкендиктери жана Кыргызстанга болгон терең сүйүүсү көрсөтүлөт. Каармандар Ош шаары алар үчүн экинчи үйгө айлангандыгын айтышты. Анткени Афтап кыргыз жарандыгын алып иштеп жатса, Сафиулла медициналык окуу жайында окуп жатат. Okay, so if you take a cross section of needle from here. I really like today's event because it shows. Ош шаары чын эле биз үчүн экинчи үйгө айланды. Мен бул жака келгенде аба ырайы салкын болчу, ошону саябай жаккан. Кыйналам деп ойлогом, бирок өзүмдүн мекенимде жүргөндөй эле сезилет. Эли жылуу кабыл алып, жардамын аябайт чынында. Даректүү тасмада ички сезимдерим ачык айтылган. Бүгүн өзгөчө толкунданып да турам. Көрүүчүлөргө да жакты окшойт. Winter at the same location. Даректүү тасмага Асель Жураева режиссерлук кылган. Айтымында эки жигиттин жашоосу аркылуу дүйнө жүзүндөгү көптөгөн мигранттардын турмушун чагылдырууну көздөгөн. Тасманы көргөн адам чет элдик жарандарга болгон көз карашын өзгөртөт дейт ал. Бир гана Ошко эмес, ошол кыргыз элине болгон сүйүүсүн, ошонун баарын чагылдырганга аракет кылдык. Негизи эле бул миграция темасы, бул дүйнөлүк тема. Биздин деле жарандар абдан көп. Ошол миграция менен башка чет жакта да жүргөндөрчү. Анан мен ойлойм, ошо мигранттарга болгон мамилени дагы өзгөртөлү деген максатта дагы тарттык деп айтсам жаңылышпайм. Анткени ар бир эле ошол башка мамлекетке келген мигранттар деле ошол жакшы ой менен, жакшы максат менен келишет да. Фильм тартуу идеясын эл аралык миграция уюму демилгелеп каржылаган. Максаты мигранттардын алыскы өлкөдөгү жашоосун баяндап, жергиликтүү элдин аларга болгон көз карашын өзгөртүү. Бул студенттердин өз ара мамилеси аябай маанилүү. Ошондой эле биздин өлкөбүз ошол чет өлкөдөн келген студенттерге кандайча эшигин ачып атат, кандай шарттарды түзүп берип атат, ошол маселелер биз үчүн аябай маанилүү. Жалпысынан эле ошол миграция маселелери биздин эң баштапкы мандатыбыз болгондуктан бул долбоорду каржылоого биз белсендендик. Кыргызстанда 28 миңден ашуун чет өлкөлүк студент жашайт. Алардын 10 миңге жакыны Ош мамлекеттик университетинде билим алат. Алар турак жай, тамак аш, чекене соода жана транспорт сыяктуу тармактардагы жергиликтүү ишканаларды колдоп, экономикалык өсүшкө өбөлгө болот. Сыймык Марат уулу, Мунар Арзбек уулу, ЛТР, Ош шаары.